Малдардын туягы оорусу боюнча да бизге кайрылып келет. Ошо туяктар аксап атат, ириңдеп атат, сасып атат деп бизге кайрылып келет. Бул эмне деген оору деп. Бул малдардын караксак оорусу. Бул караксак оорусун кантип айыктырабыз? Каяктан жугат дегенде бул жанагы антисанитария условияда кармалганда биринен бири жугат. Бул караксак оорусун биринчиден биз пораженный участкасын очистка кылып алып, марганцовкалап, жууп, тазалап, ириңдерин жоготуп ал жерден. Андан кийин биз дарылай баштайбыз. Чеми спрей. Бул дарыны биз ошо пораженный участкага чачабыз. Бул антибактериальный дары, жакшы жардам берет. Экинчиден, биз ошо пораженный участокты стрептоцидовый мазь менен. Ушул мазьды ошол жерге дренаж кылып коюп, анан кийин жакшынакай таңып, анан дарылашыбыз керек да. Анын барысы бүткөндөн кийин биз обязательно антибиотик колдонуш керек ал жерге. Анткени жанагы бактерияны өлтүрүш үчүн биз антибиотик колдонобуз. Менде оксипро дарысы турат, 20% внутреннемышечная сайып, ошол курс лечения болуп аткан учурда такай ушул антибиотикти колдонушубуз керек.